Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз буга чейин 11 апрелде өтүүчү жергиликтүү жана шаардык кеңештин шайлоосу тууралуу сөз кылып, анда Бишкектен 25 партия ат салышып жатканын, 45 мандат үчүн 1820 адам документ тапшырганын айтканбыз. Ошондой эле алгачкылардан болуп Ынтымак партиясынын курамын, алардын артында кимдер турарын ачыктадык. Байкап көрсөк, бардык эле партияда эски чиновниктер менен алардын балдары, тууган туушкандары шаарды башкаргысы келет экен. Биз бүгүн НДПК, башкача айтканда Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын курамын, мурда кийин кайсы партияга кошулуп, кайра эмне болуп ажырашканын айтып беребиз. Бул партиянын негизги серий кардиналы, башкача айтканда спонсору Бишкектен мурдагы мэри Азиз Суракматов жана Суракматовдордун кланы. Өзү тизмеде болбогону менен тар чөйрөдөгүлөр Суракматов мэрлик кызматка кайрадан келүү үчүн болгон аракетин көрүп жатканын айтышат. Баса Азиз Суракматов мэр болуп турган учурда парктарды куруу боюнча элдин эсинде калды. Бирок шаардын чок ортосундагы Ак үйдүн жанындагы паркка турак жай куруп алганын бардыгы эле биле бербесе керек. Андан кийинки шайлоодо 2008-жылы Ак жол партиясында ошол эле Суракматовдун тууганы Жаныш Кудайбергенов ушул жака депутат болуп келген. Ушул округтан депутат болуп чыккан. Ал дагы бир да жол басып келген жок бу жерге. Мына 25 жылдан берки көлмө жан конушунун абалына ушул эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Анан ошол Азиз Суракматов кийин мэр болгондо дагы мэр болгондон кичине ушул жерге тиги Сурабалдиев Жыргалбек агамдын атын саттым эле, антым эле, мынтым эле ушул жака жардам берип коеюн десе болмок да, жок, эч нерсе кылган жок. Биз ошо ойдон мэр болуп отуруп да кетти. Эми айтайын деген, кечөө ошол Азиз Суракматов барган НДПК партиясы Ак үйдүн Ала Тоо аянтына чыгып алып, шаарды шакалдарга бербейбиз деген чакырык жазып атат да. Эми ойлонуп көргүлө, урматтуу достор. Ким шакал бул жерде? КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карипбеков жетектеп бара жатат. Мурдагы жылы карантин кире элек кезде Ош шаардык кеңештин шайлоосуна Биримдик партиясынын политехнологу болуп барып, чууга кабылган. Өз айтканда ол киники десе, Биримдик барбай калып ушуга кирди окшойт. Тизмеде экинчи болуп Кубанычбек Коңгантиев мырза. Ал баарына белгилүү болгондой, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Коңгантиевдин уулу. Бакиев учурунда ички иштер министрин жетектеген Молдо Муса Коңгантиевдин иниси. Азыркы учурда деле депутат, бирок балык депутаттарын катарын толуктайт десек, жаңылышпайбыз. Үчүнчү тизмеде Виктория Мазгачаева бара жатат. Убактылуу иштебейт деген менен бул айым Азиз Суракматовдун убагында вице-мэр болчу. Орус улутундагы шайлоочулар үчүн тизменин алдыңкы катарында окшойт. 4-чү тизме менен учурда депутат болуп турган Исмаилов Сейдахмат баратат. Ал буга чейин Өнүгүү Прогресс фракциясынан шаардык кеңешинин төрагасы болчу. Дагы бир чуулганды иши менен таанымал Коргонбай уулу Жусупбек да эми НДПКда. Ал буга чейин Тагырага 26-27 чакырылыштагы депутат болуп, 2018-жылы Россиянын жарандыгы бар деп мандат алынып кала жаздаган. Буга чейин бокс федерациясынын вице-президенти болчу. 6-чы тизмеде ишкер айым Байэлим компаниясынын башчысы Рыскүл Акимжанова да бар. Ал Атамекен партиясынын жогорку кеңешинин депутаты Эмил Токтошовдун жубайы. 7-чи тизмеде болсо убактылуу иштебейт деп көрсөтүлгөн Азиз Суракматовдун убагында вице-мэр кызматын аркалаган Уланбек Азыгалиев кетип жатат. 8-чи тизмеде Урдинев Элдияр аттуу ишкер болсо, 9-чу тизмеде азыркы учурда депутат Суракматовдун бир тууганы, шаардагы эң ириделген курулуш компаниясынын башчысы болгон Елизавета компаниясынын башчысы Нуржан Тынымсейитова. 9-чу тизмеде деле оңойлордун катарын толуктабайт. Азиз Суракматовдун учурунда Кыргыз нефтегаз ишканасында башчы болгон Касымов Нурадин дал ушул партияда. Ал эми тизменин 10-сабында Шаукет Нурдинов, шаардагы белгилүү болгон Арзу кафесинин директору. Ошондой эле Кубанычбек Кулматовдун, Албек Ибраимовдун, андан кийин Азиз Суракматовдун кеңешчиси болгон Гуля Алмамбетова да ушул партияда. Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов түрмөдө экенин эске албаганда, Суракматов күчтүү кеңешчилерди тандаган. Ошентип бул партия жокко чыккан шайлоодо Биримдиктин талапкерлери менен кошо мурдагы мэр Азиз Суракматовдун командасы жана Суракматовдордун кланынын экенин эске салат. Кийинки берүүдө дагы башка кызыктуу адамдар менен партиялар жөнүндө сөз кылабыз.
Аты жөнүм Сыргак Бактияр уулу, аман туруңуздар.